Урматтуу мекендештер, кадырлуу инвесторлор жана өнөктөштөр, кымбаттуу меймандар жана энергетика тармагынын адистери. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө энергетикалык коопсуздукту камсыздоо, энергия булактарын диверсификациялоо жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү маселелери өзгөчө актуалдуулукка ээ болуп турган маал. Мындай шартта энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылуунун жана келечек муундар үчүн ажайып жаратылыштыгыбызды сактоонун негизги факторлорунун бири болуп саналат. Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы маанилүү окуялардын бири максималдуу кубаттуулугу 175 мегаватт болгон күн электр станциясын расмий ишке киргизүүнүн алдында турабыз. Барыңыздарды энергетика тармагындагы дагы бир жетишкендик менен чын дилимден куттуктап кетейин. Урматтуу мекендештер, бүгүн ишке киргизилип жаткан долбоор Кыргыз Республикасы менен Вьетнам Республикасынын ортосундагы достук мамиленин, өз ара ишенимдин жана ийгиликтүү инвестициялык кызматташтыктын айкын мисалы десек болот. Эң алды долбоорду ишке ашырган Вьетнамдык Rox Group компаниясына эки ооз сөз менен токтоло кетейин. Бул компания энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча, башкача айтканда жашыл энергетика жаатында олуттуу эл аралык тажрыйбага ээ компания. Компания Вьетнамда жана башка өлкөлөрдө күндөн жана башка шамалдан энергия алуу боюнча ири долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырган компания катары таанымал. Албетте, мындай жагдай Кыргызстанга тартылып жаткан инвестициялардын сапатын жана долбоордун ишенимдүүлүгүн дагы бир жолу тастыктайт. Аталган компаниянын биздин адистердин кесиптик квалификациясын жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп жатканын алкууга арзыйт. Кыргызстандын жаш адистеринин заманбап технологияларды өздөштүрүп, алдыңкы эл аралык тажрыйбаны үйрөнүүсү менен өлкөбүздүн кадрдык дарамети чыңдалат жана жаңы технологияларды ыкчам өздөштүрүүсүн шарттайт. Кыргыз Республикасы Вьетнам менен түзүлгөн достук жана өнөктөштүк мамилелерди жогору баалайбыз. Бүгүнкү долбоор эки өлкөнүн ортосундагы соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарууга өбөлгө түзөт деп мен терең ишенемин. Урматтуу замандаштар, соңку жылдары Кыргызстан жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын кеңейтүүгө пайдаланууга өзгөчө маани берип келебиз. Өлкөбүз күн, суу жана шамал энергетикасы боюнча зор потенциалга ээбиз. Бүгүнкү долбоор ошол мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланууга багытталган ири жана стратегиялык маанидеги демилгелердин бири. Жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон бул күн электр станциясын куруунун бардык этаптарын ишке ашырууга болжол менен 1,5 миллиардка жакын АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция тартуу каралган. Ал эми бүгүн биринчи этабы ишке киргизилип жаткан кубаттуулугу 175 мегаватт күн электр станциясынын инвестициялык көлөмү 131 миллион АКШ долларын түзөт. Бүгүнкү күнгө карата анын 80 миллион доллардан ашуун каражатын бул компания өздөштүрдү. Биринчи этаптагы долбоордун курулушуна 250дөн ашуун кыргыз жарандары тартылды. Станция пайдаланууга толук берилгенден кийин болжол менен 150 туруктуу жумуш орду түзүлүп, алардын негизги бөлүгү жергиликтүү адистерден болот. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, бул долбоор экономиканы гана эмес, социалдык мааниге дагы ээ. Ал жаңы жумуш орундарын түзүүгө, жергиликтүү калктын кирешесин жогорулатууга, инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана мамлекеттик бюджетке кошумча салыктык кирешелердин түшүүсүн камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Rox Group компаниясы жерди пайдалануу үчүн төлөгөн салыктан тышкары өндүрүлгөн электр энергиясын сатуудан түшкөн каражаттын 1%-ын Ысык Көл облусундагы Торайгыр жана Тамчы айыл өкмөттөрүнүн бюджетине которуп турат. Албетте, бул каражат элдин социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө салым болуп саналат. Бүгүнкү күндө станция өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна ийгиликтүү кошулуп, Кыргыз Республикасынын электр тармагына 29 миллион киловатт саат электр энергиясын берип койду. Ал эми биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт саат электр кубатын
өндүрөрү күтүлүүдө. Өндүрүлгөн электр энергиясы негизинен бүгүнкү күндө Чолпон Ата жана балыкчы шаарларын камсыз кылууда. Келечекте долбоордун кийинки этаптары ишке ашырылган сайын өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоого жана электр энергиясына болгон ички суроо талаптарды канааттандырууга олуттуу салым кошот. Бул долбоордун эң чоң өзгөчөлүгү өндүрүлгөн электр энергияны белгиленген кубаттуулукта сактоо менен аны ар кандай учурда өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна бере алгандыгында. Демек, Кыргызстан үчүн бул күн электр станциясы өзгөчө мааниге ээ. Ал биздин энергетика тармагын модернизациялоого, энергия булактарын диверсификациялоого жана гидроэнергетикага болгон көз карандылыкты азайтууга салымын кошот. Айрыкча суу азайып бараткан маалда күн энергетикасынын өнүгүшү энергетикалык туруктуулукту камсыздоонун маанилүү фактору болуп калары турган иш. Биз бүгүн Токтогул суу сактагычында жылына 362 миллион кубометр сууну үнөмдөөгө мүмкүндүк берүүчү станцияны ишке киргизип жатабыз. Ал эми бул күн электр станциясы толугу менен 1900 мегаватт кубаттуулукта иштегенде жылына 3,9 миллиард, почти 4 миллиард куб метрге чейин суу Токтогул суу сактагычында үнөмдөлөт. Урматтуу кыргызстандыктар, жакында Дүйнөлүк банк жыл сайын айлана чөйрөгө бөлүнүп жаткан зыяндуу газдарды азайтуу жана жашыл энергетикага өтүүнү камсыз кылуу максатында көмүр кычкыл газынын бөлүнүшүн азайтуу үчүн Кыргызстанга грант түрүндө 50 миллион акш долларын бөлүп берүү чечимин кабыл алды. Кудай буюрса, бул акчаны жакын арада алып калабыз. Ошондуктан ушундан улам жашыл энергетика тармагын өнүктүрүүнү мындан ары дагы улантуубуз зарыл. Күн электр станциясы боюнча долбоор өлкөбүздүн инвестициялык жагымдуулугунун, эл аралык өнөктөштөрдүн Кыргызстанга болгон ишениминин жана мамлекетибиздин туруктуу өнүгүүгө болгон умтулуусунун айкын далили десек болот. Кыргыз Республикасы инвестициялар үчүн ар дайым ачык жана ишенимдүү өнөктөш бойдон кала берет. Биз өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошууга даяр болгон бардык инвесторлор менен өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары дагы кеңейтүүгө кызыктарбыз. Урматтуу мекендештер, ошентип биз жөн гана энергетикалык объектин эмес, жашыл энергетика тармагындагы экинчи ири күн электр станциясын ишке киргизип жатабыз. Эсиңиздерде болсо, алгачкы күн электр станциясы Кемин районунда ачылган. Учурдан пайдаланып, бүгүнкү долбоордун бардык катышуучуларына, инвесторлорго, инженерлерге, куруучуларга жана өнөктөштөргө чын дилимден ыраазычылык билдире кетемин. Бул күн электр станциясы өлкөбүздүн энергетика тармагын, өзгөчө жашыл энергетиканы өнүктүрүүгө зор салым кошот деген үмүт, тилек, ишеним менен сөзүмдү аяктайын. Күн электр станциясынын жолу байсалдуу болсун.